Мен бүгүнкү сотторго бүгүнкү чечимге өтө ыраазы болдум, канааттандыра алдым да. Себеп дегенде бул мукаачылык менен өлтүрүлгөндүн жазасы ушундай өмүр бою бериш керек, же болбосо атыш керек буларды. Себеп дегенде мына бул эле нерсе дагы жаңыланды да, өзүңүздөргө маалымат болгон мына Кадам жайда болуп атат. Карасу район соту 15 жыл берди. Булар смягчающие обстоятельства судья Иманбеков смягчающий молодость деп эле айтып атат. Биде смягчающие обстоятельства биринчи сотто болуш керек эле, биринчи инстанцияда. Биринчиден бул бала мукачылык менен өлтүрүп, Медиананы 7 ножевой ранение менен уруп, анан буну пышагы менен пищевод, заключение экспертизы бар, пищевод, трахея, все связки, мышцы, значит, он перерезал, и еще контрольный был, лопатаны алып, контрольный медиананы бул уруп атат в области шеи. Шейден эч нерсе кылган эмес. Анан бул медиананы көмүп коюп качып атат. 9 күн, 8 күн бул Россияда жүрөт. Бул келген, потому что мунун бир тууган тагасы, он находился уже под подозрением болгон. Ошого булар туугандардын ичинде буларда мындай скандал болуп кеткен.